Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр апенди менен хан тууралуу кызыктуу жумак айтып берейин. Бир күнү хан кийикке чыкканда апендини кошо жолдош кылмак болуп: "Ой апендим, бүгүн биз менен бирге кийикке жүр" деди эле. Апенди илгиртпей макул болду. Бирок аны эң эле кашаң жана арык атка мингизип коюшту. Узак убакка кийик уулап, кечке жуук үйдү карай кайткан кезде жаан шатыратып төгүп жиберди. Беркилердин баарынын аты тың жана жакшы аттар болгондуктан чапкан бойдон шаарга кирип кетишти. Апенди өз атын камчысы менен канчалык чаап, буту менен канчалык теминсе да эшейип баспай койду. Эч болбосо шаарга кургак барайын деди да үстүндөгү кийимдерин бүт чечип, астына салынып алды. Акыры шаарга жеткенде аларды кайра кийип, хандыгына келди. Хан апендинин кийими бүт кургак экенин көрүп, аябай таң калды. "Ой апенди, биз аттын оозун кое берип отуруп, үйгө жеткенче жаанга абдан суу болдук. А сенин кийимиң куп-кургак. Бул кандай?" деди. "Ханым, мен минген ат анык шумдук экен. Силерден азыраак кала түшүп, анан шаарды карай сызган бойдон жөнөгөндө мен муну шамалдан мурда баратабы деп ойлодум. Шаарга тез эле жетип, жаан басылгандан кийин мында келдим" деп апенди сүйлөдү. Хан аң-таң болуп, апенди минген атты жакшылап бактырып койду. Бир күнү кийикке дагы чыгып, апендиге бөлөк атты мингизип, дал ошол кашаң атты өзү минди. Булар кайра кайткан кезде асманды булут каптап, жаан өшөрлөп куюп жиберди. Апенди минген атына камчы басып, шаарга кирип кетти. Ал эми хан канчалык аракет кылса да, минген аты ордунан жылбай, жолдошторунан калапкайда артта калды. Бул ат качан учат деп ойлоп көпкө күттү. Бирок аты илкигенден илкеп отуруп, ханды шөмтүрөтө суу кылды. Хан шаарга араң жетип, үйүнө келсе апенди куп-кургак гана жыргап отурат. Хандын кыжыры кайнап: "Эй, сен мени неге алдадың? Мындан кийин бул адатыңды коюп жүргөн. Мен сага ишенем деп, кийимим бүт суу болуп, өзүм да үшүп бүттүм" деди. Анда апенди: "Ай, сен эмнеге ачууланасың? Үстүңдөгү кийимиңди чечип, астыңа салып, жаан басылгандан кийин кайра кийгенди билген жоксуңбу?" деп таң калмыш болду да ичинен кымыңдады. Урматтуу достор, ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдибалиев. Саламатта калгыла.